Assalamu alaikum agayın. Mana эми бүгүн дагы Касиеттүү көлдүн жээгине эртеден бери басып жүрдүм. Чолпон ата тарап көрүнүп атпайбы? Ошол жээк менен басып таң атпай анан келип, мына Акбермет деген пансионаттын Карой айылы менен Чолпон атанын ортосу. Ушул жерде мына палубага чыгып алып, улуу күн чыгып келатат мына булуттардан. Көл жарыктык болсо бүгүн кече бир аз жамгыр жаады. Анан бүгүн абдан жакшы. Мына биягы түнөрүп келатат. Батыш жак. Бул жак болсо мына Акбермет деген пансионат. Абдан жакшы экен. Мына эми түрк тилдүү элдердин түрк мамлекеттүүлүгүнүн анын үстүнө мына Түркия Республикасынын мамлекеттүүлүгүнүн 100 жылдыгы болот экен, Ататүрк жарыялаган. Анан ошого дагы мына түрктөрдөн көп келди, алымдар, илимпоздор, Азербайжан, Казакстан, Өзбекстан, Монголиядан өдө келди, түрк тилдүү элдер. Монголияда да бар экен казактар, казак алымдар, археологдор, тарыхчылар бар экен. Алар менен сүйлөштүк, абдан кургузор кеңейди. Барып келип эле эми ушу Кыргызга келип такалат экен, мен ушуга сыймыктандым өзү. Байыркы эл экенбиз, биз майдаланып ушул эми ора айтканда былжырап эле отурабыз да бири-бирибизди тигиндей мындай депчи. Биз улуу эл экенибизди мына дүйнөлүк келген тарыхчылардан, археологдордон сурап, ушулардын докладтарынан, лекцияларынан угуп отуруп, мен бир нерсеге дагы көзүм жетти. Деги эле улуу Манасты бекер жараткан эл эмеспиз. Улуу Айтматов туурунан бекер учурган эл эмеспиз да. Бул абдан байыркы эл. Барып келип эле ушулардын баары эле кыргыз тарыхына келип такалат экен, кыргызга келип такалып атат. Такалат ошого келет өзү. Анан биз мен отуруп алып ошо түрктөр менен да сүйлөштүм, Азербайжандар баары эле мойнуна алат, мына Өзбекстан мойнуна албайт, сыймыктанат алар биз менен. Бай тарыхыбыз бар эми, касиеттүү Ала тоо. Анан дагы бир тамтаңдап дагы ой кылып жүрбөйбүзбү, мына Енисейден келгенбиз деп. Жок, биздин бир өңүрүбүз Енисей, бир канатыбыз, бир учубуз Енисейге кеткен. Бир учубуз тиги Энесайга дейличи, бир учубуз Орол тоого кеткен кезинде улуу империя түшкөн кыргыз. Хун деген империялардын башында, сап башында турган эл экенибизди биле жүрөлү туугандар. Күнүмдүк бир бийлиги болобу, жөн адамы, аң сезимдүү, жараны болобу, кыргыз аттуу бир ыбырсыган, болбогон бир саясат, болбогон бир ушак, болбогон бир жанагыдай бири-бирибизди көөлөп, жөөлөп, ушундай ыбырсыган турмушка, ыбырсыган майда чүйдөк аралашпай, боюбузду бийиктетип, оюбузду бийиктетип, башыбызды өөдө көтөрүп, касиеттүү Ала тоо биздин байыркы ата бабаларыбыздын бешиги, очогу, коломтосу, мекени. Мына касиеттүү Ысык көл. Ысык көлгө эмне деп тамшанып атат булар? Булар укмуш Ысык көлдүн дагы ушул байыркы ордо, кыргыздын түрк ааламынын ордосу. Кашкар, мынабы Махмуд Кашкари баласагындар чыккан деп бизден. Эмне деген мыкты бир ойлор айтылды 2 күндөн бери. Ошого сыймыктандык, кыргыз болгонубузга сыймыктандык. Туугандар, агайындар, анан намыстанасың. Ошон үчүн бири-бирибизди бир аяп, бийикке көтөрүлүп, мынабы улуу жараткандан тилек тилейли. Анан албетте мен ушул көлгө келгенде дайыма Алыкул, мына көл жөнүндө поэзияга ынтызармын го өзү. Кара сөз кыктап жүргөн менен поэзияга ынтызар жаммын өзү бала кезимден. Улуу Манас чылк эле поэзиядан турат, Улуу Манас. Анан эми көл деген теманы алганда мына кыргыз поэзиясында көлдү ырдаган, көлдү даңктаган 2 акын болду биздин кыргыз поэзиясында. Абдан келиштире. Бири албетте Алыкул Осмонов. Алыкулга даба болгон ыйык көл. Алыкулдай улуу алп акыныбызга даба болгон ыйык көл. Алыкул жазды көл жөнүндө. Анан эми Омар Султанов биздин устатыбыз албетте ушу киши келтире жазды көл жөнүндө. Анан эми Алыкулдун бир сабынан айтайынчы. Шамал айдап көлдүн киргилт көбүгүн, тоосузундай мөлттөп аккан өмүрүм,
Жылайланып өткөн сайын жаштык кез. Ulam sulu, ulam kızık göründün, mivavakтай жемишинен күбүлбөй, өстүм дуулдап, эртеңимен түңүлбөй, ай балалык асыл курак турбайбы, учкан куштун канатынын күүсүндөй. Күлдүм ачык, бир да жерди карабай, досторума кылдай кастык санабай, өмүр деген жапжаш бойдон турбайбы. Ulam жаңы жаратылган баладай, билсин бизди жаш муундар мактасын, эскиртпесин эстеринде сактасын, алдыбызда өмүр турат түгөнгүс, артыбызда өлбөй турган эл калсын дейт улуу алып. Ырдагың келет. Эми бир шиңгил ырдап коеюн. Мына Керим Жакшылыков деген биздин мыкты огончу акебиз болгон, ушу көлдүк болгон өзү ушу киши. Кайран киши кезинде ушундай ирбити жүрүп, жакшы деңгээлде болуп турган кезинде кандайдыр бир тааныштан улам, бир айтымда аялына тарынган дейт, бир айтымда бийликке тарынган дейт. Айтор ушул филармониядан кетип калып, Тогусторонун тоолорунда киши кийиктей болуп өмүр өткөрдүм. Мына Бакыт Орунбеков деген иним жакшы айтат аны. Биздин үйгө келип турчу дейт. Ошол Керим абабыздын бизде калган жалгыз ыры, эми башка ырлар деле бар, бирок ушул жалгыз ыры да мыктыр. Ошондон бир шиңгил ырдайынчы. Көлдүн жеги бирге жүрдүк салкында, эй, жайдар мүнөс жаш кезиңдей жаркылдап, жумшак шамал бет таймалап сыласа, ой, майда толкун жек урунуп шарпылдап, кош бол дедиң жолугарыбыз, эй кайрадан, кете бердиң пароходто, кете бердиң пароходто калыкылдып деген экен. Кайран киши. Эми аман жүрөлү агайын тууган. Касиеттүү көлүбүз болсун, ала тообуз болсун, мекенибиз болсун, урпактарыбыз да биздин ак калпак элибиздей болуп, ээн эркин ушу эл жеринде эркин жашап, өнүккөн мамлекеттердин сап башына чыгалы деп улуу жараткандан тилек тилейли. Амин, Аллаху акбар.